Саламатсыздарбы. Сиздерди бүгүн 4-январ күнгү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштыра кетсем. 4-январда өлкөбүздө күтүлгөн аба ырайы. Түнгүсүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Чүй, Талас, Баткен, Ысык көл жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт. Жаңылыктардын тизмеси менен кыскача тааныштыра кетсем. Жардамга муктаж үй бүлөлөргө 5000 сомдон берилди. Селсаяк фитнес клубдун шкафында жашап жүргөнүнө карабастан, ал фитнес клубду сотто жеңип алды. Зоопаркка өрт кетип, андагы жаныбарлар күйүп кетишти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштыра кетсем. Чүй облусунун Токмок шаарындагы жардамга муктаж 25 үй бүлөнүн ар бирине 5000 сомдон жардам берилди. Аталган каражат мэриянын резервдик фондунан бөлүнгөн. Аны жардамга муктаж үй бүлөлөргө мэр Данияр Амангелдиев өз колу менен тапшырды. Жаңы жылга карата Сүлүктүү шаарында турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар үчүн жаңы мол реабилитациялык борбор ачылды. Маалыматка караганда, аталган борборго шаар аймагындагы турмуштук оор кырдаалдагы 14 үй бүлөдөн 38 өспүрүм катталып, мындан ары алар мектептен кийинки бош убактысын коопсуз жана пайдалуу жерде өткөрүшөт. Мэриянын дебилгеси менен реабилитациялык борбордун дагы бир бөлмөсүнө социалдык дүкөн ачылды. Ал жерге шаар тургундары тарафынан пайдаланылган жана жаңы кийимдер, буюмдар кайрымдуулук иретинде тапшырылып, материалдык колдоого муктаж жарандарга акысыз таркатылат. Кабар турмуш кежи. Бишкекте Памфилов жана Горький көчөлөрүнүн кесишинде 3-январ күнү патрулдук милиция кызматынын унаасы жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугу башкармалыгынан билдиришти. Германиянын Крефельд шаарында зоопарктан өрт чыгып, 30дан ашык жаныбар күйүп кетти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, өрт жаңы жыл күнү болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча өрт фонариктен улам чыккан. Өрттүн кесепетинен өлгөн жаныбарлардын арасында 8 маймыл болгон. Ал эми зоопарктын администрациясы социалдык тармактар аркылуу аларды колдогон жарандарга ыраазычылык билдирип, азырынча силердин жардамыңар керекпи же жокпу билбей жатабыз, өзүбүзгө келип алалы деген билдирүү тараткан. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга жазылыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин аман болуңуздар.